Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге суранычтар боюнча бир аз коркунучтуураак тасманы көрөлү. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле 13 жаштагы Тайлер жана 15 жаштагы Ребека экөө ушул убакка чейин барышпаган жана таптакыр таанышпаган чоң атасы менен чоң энесиникине барганы жатышат. Көрсө алардын апасы ата энеси менен таарынышып кеткенине бир канча жылдын жүзү болуп калыптыр. Күйөөсү менен да ажырашып кеткенине бир топ болуп, азыр болсо башка адам менен мамиле куруп жатат. Апасы ошол мамиле куруп жаткан адам менен бирге бир канча күнгө башка жака эс алып келүүгө жөнөп жатышат. Ошондуктан балдарды да жалгыз калтырбайын деп, автобекеттен баласы жана кызы менен коштошот да чоң атасы менен чоң энесиникине салып жиберет. Тайлер дагы Ребека дагы кандайдыр бир роликтерди түшүргөнгө абдан кызыккандыктан апасы экөөнө тең видео камера сатып берген. Ошентип экөө жолдо катар өздөрүн тынбай видеого тартышып, биз чоң атабыз менен чоң энебиздин үйүнө барып эс алып келген күндөрүбүздүн баардыгын видеого тартып, өзүбүзгө документалдуу тасма жасайбыз дешип, анан да апам чоң ата чоң энем менен эмне болуп таарынышып кеткендерин билип алабыз деп ойлонушат. Алар поездде бара жатышканда Тайлер камераны коюп алып эле рэп айта баштаганын көрөбүз. Көрсө ал рэп айтканга кызыгып чыгармачыл адамдардын каймана атын дагы өзүнө ыйгарып алыптыр. Апасы кат жазып кабарлап койгондуктан чоң атасы менен чоң энеси балдарды тосуп алышып, андан ары үйгө барып бири-бири менен тааныша башташат. Чоң атасы менен чоң энеси неберелерин көрүп абдан сүйүнүшүп, Ребека менен Тайлерге жер төлөөгө түшпөгүлө, ал жак өтө караңгы деп эскертишет. Бул жерде интернет байланыш начар болуп, бирок балдар Skype аркылуу апасы менен сүйлөшүшөт. Алар сүйлөшүп жатканда чоң атасы менен чоң энеси короо жакта иш кылып жүрүшкөн. Кечки тамактануудан кийин балдар уктоочу бөлмөгө киришип, чоң атасы аларга кечки саат 9:30 жарыктардын баардыгын өчүрүп уктайбыз деп айтып жөнөп кетет. Бирок балдар мындай режимге көнбөгөндүктөн бир топко чейин уктай албай отурушту. Ребека өзүнүн документалдуу тасмасын монтаждоо менен алек болуп, бир маалда таттуу нандарды жегиси келген Ребека төмөн жакты көздөй түшөйүн деп жатса эле, ал жакта чоң апасы караңгы жерде туруп алып эле кусуп жаткан болот. Анда коркуп кеткен Ребека кайрадан бөлмөсүнө кайтып келип уктап калат. Эртеси Ребека ал жөнүндө чоң атасына айтса, чоң атасы балдарга чоң энеңердин ден соолугу бир аз жакшы эмес болуп жатат деп коет. Анда Ребека менен Тайлер өздөрүнүн камераларын алып алышып, бакчада ойношуп, анан да үйдүн алдындагы короодо жашынмак ойноп жатышса эле, чоң энеси аларды дагы бир жолу коркутуп эле короодон кубалап чыгат. Балдардын жүрөгү түшүп калып, чоң энеси болсо мен силерди таап алдым деп айтат да үйгө кирип кетип калат. Ошол күнү түштөн кийин чоң атасы менен чоң энеси шаарчага кеткенде, дарыгер Сэм деген адам үйгө баш багып келип калат. Ал балдардын чоң эне чоң атасын атынан атап, Джон менен Нано ооруканага көрүнгөнгө келбей калышты го. Деги алар жакшы элеби деп сураса, балдар жакшы деп жооп беришет. Кийинки күнү чоң атасы балдарды шаарчага алып чыгып, шаарчадагы ар нерселерди жана мектепти көргөзүп тааныштырып жүргөн. Бир кезде эле чоң атасы тигил адам бизди аңдып жүрөт деп эле көчөнүн арка өзүндөгү адамды барып уртокмок ала баштайт. Бирок балдар болбой атып чоң атасын ал жерден ээрчитип кетишти. Ал күнү да кечинде жарыктар 9:30 эле өчкөндүктөн балдар уктай албай отурушса, саат 11:00 эшиктин аркасындагы башка бөлмөлөрдө эле бир кызыктай үндөр чыга баштайт. Не болуп жатат деп экөө кызыгып, Тайлер эшикти ачып көрсө эле, ал жакта эч бир кийими жок чоң апасы дубалдарды тытмалап бир нерсе болуп жаткан болот. Тайлер дароо эшикти жаап, керебеттерине жатышып, деги бул үйдө эмне эле болуп жатат деп ойлонуп калышты. Эртеси Ребека видео камерасын жандырып алып, чоң атасынан интервью алганга аракет кылып, деги чоң энеме эмне эле болуп жатат деп сураса, чоң атасы аларга чоң энеңер ушундай бир оору менен ооруйт. Ошол үчүн биз кечки 9:30 эле жарыктардын баардыгын өчүрүп уктайбыз. Анан да кээде туура эмес тамактанып алса эле чоң энеңер куса баштайт деп түшүндүрүп берет. Ошол нерселерди түшүндүрүп берип жатып, чоң атасы кычырап тойго барчуудай болуп эле костюм шымын кие баштаса, Ребека андан кайда барасыз деп сурайт. Анда чоң атасы мен кечээге бармакмын деп айтат да кайра бир аз ойлонуп туруп, мен дагы жинди болуп баратам, бүгүн эч жака барбайм деп кайра костюмун чечет. Аңгыча болбой эле чоң энеси Ребекага, мен эртең мененки тамакты дайындап жатып байкабай сенин ноутбугуңду сындырып алдым. Бирок корко турганда эле эч нерсе жок, ноутбуктун болгону камерасы көрүнбөй калыптыр деп койду. Анда Ребека бул кары кишилер ушундай бир кызыктай болот окшойт деп ойлоп коюп, Тайлер болсо чоң энем бул нерсени атайлап кылды деп эле чоң атасы менен чоң энесинен шек санай баштайт. Бирок алар апасы менен сүйлөшкөндө, апасы аларга, менин ата энем ошондой бир кызыктай кишилер, силер аларды түшүнбөйсүңөр, бирок алар силерге эч качан да жамандык каалашпайт деп айтып берет. Түштө Ребека видео камерасын орнотуп коюп чоң энесине, деги силер апамды эмне кылып таарынтыңар эле, ал силер менен такыр эле сүйлөшпөйт го деп сураса, чоң энеси Ребекага бир да сөз сүйлөбөй жооп бербей коет. Бирок Ребека болбой атып аны интервью бергенге көндүрүп, камераны маңдайына коюп алып эле апасы жөнүндө суроолорду бере баштаса, чоң энеси бир заматта эле бир кызыктай кыймыл аракеттерди кыла баштап, андан соң интервью бергим келбейт деп кетип калат.
Тайлер Ребеккага чоң энемдеги түнкүсүн эмне кылып жатты болду экен? Кел ушул жерге видео камераны түнкүгө коюп коебуз десе, Ребекка Тайлерге түнкүгө камера койбойбуз деп болбой коет. Бирок түндө эшиктин артында кайра эле кызыктай үндөр угула баштап, балдар эшикти акырындан ачып карап көрүшсө, чоң энеси колун артына алып ары бери жүгүрүп, өтө коркунучтуу көрүнүштү көрсөтүп, жерге жата калып эле жөрмөлөй баштайт. Эртеси экөө чоң ата чоң энеси менен бирге токойдо сейилдешет. Бир кезде чоң энеси ошол жердеги кудукка кечке тигилип карап калса, чоң атасы аны болду деп жетелеп кетет. Анда артта ойноп жүргөн балдар кудукта эмне бар экен деп кызыгышып, бирок кудуктан деле шектүү эч нерсе таба алышкан жок. Түштөн кийин чоң атасы менен чоң энеси кайрадан эле шаарчага кетишип, дал ошол учурда кайра эле чоң атасы менен чоң энесин издеп бир Стейси деген кыз келип калат. Ал дагы балдардан эмне үчүн чоң ата чоң энеңер ооруканага көптөн бери келбей калышты деп сурап, мен аларга таттуу нан бышырдым деп алып келген болот. Бирок чоң атасы менен чоң энеси жок болгондуктан таттуу нандарды таштап жөнөп кетти. Ошентип дагы бир күн өтүп, эртеси Ребекка чоң энесинин кечке каткырып жаткан үнүн угуп, сыналгы көрүп жатат го деп чоң энесинин жанына бара калса, чоң энеси эч кандай сыналгы көрбөй эле дубалдын маңдайына отуруп алып каткырып жаткан болот. Ребекка дароо эле чоң энесинен сизге эмне болду деп сурап, чоң энеси болсо мага жаман ойлор келип жатат. Мен жаман ойлорду кубалаш үчүн ушинтип каткыра берем деп айтат. Мындай көрүнүштү көрүп коркуп кеткен Ребекка сарайга чоң атасына чуркап барып, мылтыгын сүрүп тазалап жаткан чоң атасын көрөт. Бирок ага эч нерсе айтпастан, эми өзүнө да коркунучтуу боло баштагандыктан Ребекка Тайлерге макул болуп, баягы видео камераны түнкүгө баягы жерге орнотуп коюшат. Түндүн бир маалында адаттагыдай эле чоң энеси туруп келип, текченин эшигин бир нече жолу ачып жабат да, ары бери басып жатып эле Тайлер менен Ребекканын орнотуп койгон камерасын көрүп калат. Андан соң ошол жердеги бычакты алып, ошол неберелеринин бөлмөсүнө киргенге аракет кылып жатканын көрөбүз. Бирок Тайлер менен Ребекка бөлмөсүнүн ичинен илип бекитип алышкан эле. Бир канча убакыттан кийин чоң энеси кайрадан камераны ордуна коюп кетет. Эртеси ушул нерселерди көргөндөн кийин Тайлер менен Ребекка чындап эле корко баштап, бүгүнтөн калбай бул жерден кетүүнү ойлой башташат. Эми кандай кылсак экен деп ойлонушуп, бирок чоң энеси менен чоң атасына эч нерсени билдирбегенге аракет кылышып, бир аздан соң эле терезеден карашып, баягы Стейси деген кыздын үйгө келгенин көрүшөт. Бирок Стейси алардын чоң атасы жана чоң энеси менен урушуп жаткандай түрү бар. Бирок алар үйдүн сыртында болгондуктан эмне жөнүндө сүйлөшүп жаткандары угулган жок. Ребекка болсо ноутбугунун жаракка кеткен жерин оңдоп камерасын күйгүзүп алат да, апасына чалышып дароо эле болгон иштер жөнүндө айтышып, эртерээк бул жака келип бизди алып кетиңиз дей башташат. Бул кезде апасы дагы саякатчылыктан үйгө кайтып келип калгандыктан, деги силерге эмне болду, эмнеден коркуп жатасыңар деп сураса, Тайлер ноутбукту көтөрүп терезеге алып барып, короо жакта жүргөн чоң атасы менен чоң энесин көрсөтүп, чоң атам менен чоң энем таптакыр эле өздөрүн бир кызыктай алып жүрүп жатышат деп айтат. Ошондо видеодон көргөн апасы дароо эле чочулай баштап, силер мага көрсөткөн адамдар алар менин атам менен апам эмес. Силер мага таптакыр эле башка адамды көрсөтүп жатасыңар. Демек силер бир жумадан бери таптакыр эле башка адамдар менен жашап жүргөн окшойсуңар деп айтып, мен силерге азыр эле жолго чыгам, анан да жолдон полицияларга чалып коем. Силер эч кимге эч нерсе билдирбей тургула, колуңардан келсе алысыраак качып кеткиле деп түшүндүрөт. Бул сөздөрдү уккандан кийин Тайлер менен Ребекка эми өтө эле корко башташып, үйдөн чыгып качып кетели дешип, бирок чоң атасы менен чоң энеси аларды эч жака чыгарбай тамактанабыз деп башташат. Чоң энеси болсо Ребеккага нан бышыргычтын ичин тазалап чыкчы деп, Ребекканы ичине киргизип тазалата баштап, бир кезде эле нан бышыргычтын оозун жаап салганын көрөбүз. Тайлер коркконунан турган жеринде катып калып, бирок жүрөктү түшүргөн чоң энеси нан бышыргычтын оозун кайрадан ачат. Эми Ребекка менен Тайлер эшикти видеого түшүрүп келеличи деп сыртка жөнөмөкчү болушуп, бирок эшикти ачышып эле кечеки Стейси деген кыздын бакта асылып турганын көрүшөт. Ошол замат чоң атасы эшикти жаап, балдарды тамактанууга алып келип, бирок Тайлер менен Ребекка бул кезде өтө эле коркуп калышкан эле. Ребекка бир айласын таап, мен видео камераны кубаттагычка сайып келейинчи деп жөнөп, бирок ал чынында видео камераны алып алып жер төлөөгө түшкөнү жаткан. Анын оюнча бул адамдар чыныгы чоң атасы менен чоң энесин жер төлөөгө түшүрүп салышкан деп ойлогон. Тайлер болсо коркуп чоң ата чоң энесинин жанында отурганда, чоң энесинин оорусу башталып, бир кызыктай кыймыл аракеттери башталганда, чоң атасы саат 9:30 болуп кеткен турбайбы деп, чоң энесин уктоочу бөлмөгө алып барып жаткырып келет. Ребекка болсо бул кезде жер төлөөгө түшүп, ар кайсы жактын баардыгын карап жатып эле, бир жерден чоң атасы менен чоң энесинин өлүк денесин табат. Ошол замат жер төлөөгө жанагы адамдын дагы кирип келгенин көрөбүз. Көрсө бул балдардын чоң атасы жана чоң энеси деп эсептеп жүргөн адамдар психикалык жактан жабыркаган, жиндилердин ооруканасынан качып чыккан адамдар экени белгилүү болот. Ал адам Ребекканы жанагы аялдын бөлмөсүнө алып барып камап салып,
Өзү болсо эсин жийип жаткан Тайлердин жанына келет. Көрсө ал жана Тайлерди башка чаап эсин оодарып койгон болот. Жанагы аялдын бир кызыктай адаттары Ребекканы өтө коркутуп. Ребекка болсо акыры ал аялды жарадар кылып бөлмөдөн качып чыгып, андан соң Берки Митчелл деген адамды дагы бир нерсе менен урганга аракет кылат. Өтө ачуусу келген Тайлер дагы бир нерселер менен ошол адамды башка чапкылап салып, арттарын карабай эле үйдөн чыгып качып жөнөшөт. Дал ушул учурда бактыга жараша апасы полициялар менен бирге келип калыптыр. Тасманын аягында апасы балдарына ата-энеси менен эмне үчүн таарынышып кеткендигин толук айтып берип, ата-энесине таарынып аларга барбай койгону туура эмес болгонун өкүнүү менен айтып берет. Тасма ушундайча соңуна чат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.